Ысык көл жергесинин көпчүлүк аймактарында бир жумадан бери аба ырайы абдан суук. Ал эми акыркы 3 күндөн берки жааган кар көпчүлүк коммуналдык кызматтарга чоң түйшүк жаратууда. Мисалга Каракол шаардык жол чарба кызматы жаңы жылдан бери 2 сменде иш алып барып жатышат. Караколдо азыр туристтер абдан көп. Мындан улам ыңгайсыздык жаратпоо үчүн мекеме күндүзү да, түнкүсүн да иштеп жатат. Буга техникалар дагы мүмкүнчүлүк берүүдө. Бул 3 күн ичинде жааган карга биздин ишканадан 2 чоң грейзер, андан тышкары маз үлгүсүндөгү 2 кар сүткөн техника, андан тышкары кичинекей тротуарларды күрөгөн 2 тракторубуз бар да. Ошол менен смендешип, 2 смендешип азыркы күндө балдар иштеп атышат. Анан убакыттан пайдаланып дагы айта турган сөзүм, эми ушу техникабыз кичине баягы жетишсиздик болуп атат. Андан тышкары бул күндүзгүсүн көп баягы жолдун жээктеги унаалар бизге тоскоолдук жаратып атат. Ошол себептен биз түнкү саат 8ден баштап кайра эртеңки 8ге чейин дагы бир смена ачып койгонбуз. Ошолор иштеп атат да. Каракол шаардык жылуулук берүү мекемеси үчүн дагы оорчулук жаралып турган мезгил. Себеби 30-40 жыл мурда салынган эски жылуулук түтүктөрү жарылып, түйшөлтүп жатат. Бирок кызматкерлер мындай ыңгайсыздыктарды тез арада бүтүрүп, жылуулук берилүүдө. Авариялык абалдар бул жерде ишкана болгонго жараша андай учурлар болот, катталат. Аларды бул жерде иштеген балдар өзүнө тиешелүү кайсыл участоктон чыккан болсо, күттүрбөстөн тез аранын ичинде жумуштар алып барылып, тез аранын ичинде жарылуулардын бардыгы жасалат. Азыркы убакта бардык отканалар штаттык режимде иштеп жатат. Отканаларда температуралар түзүлгөн графикке ылайык берилип, жагылып жатат. Ал эми кардын калың жаашы туризм тармагында кызмат көрсөткөндөр үчүн жакшы жагдайды түзүүдө. Кар калың болсо лыжа тебүүчүлөр абдан көп болот. Демек жергиликтүүлөр бир жыл күткөн кышкы туристтик мезгил ойдогудай болот. Быйыл сезондо буюрса кар эң жакшы көбүрөөк түштү. Эми дагы күтүп атабыз карды түшкөнү. Былтыркы сезондон быйыл Кудайга шүгүр да жакшы болуп атат. Ошо сезон жакшы болуп атат. Элдер башка мамлекеттерден келип атышат. Өзбекстандан, Казакстандан, Россиядан, Польшадан, Германиядан, бүт Канададан болуп атат. Бүт земной шардан бияка келип атышат, эс алып атышат. Урматтуу коноктор, башка мамлекеттерден коноктор, күтүп атабыз сизди. Пожалуйста, лыжа алыңыз, тебериңиз. В основном выходнойлор күндү, это пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, орто, да. И жаңы ачылган ночное катание горнолыжный базадан саат 6-лардан баштап 10-го чейин келип туруңуз, күтүп атабыз. Синоптиктердин берген маалыматы боюнча ысык көл жергесинде февраль айынын 5-нен кийин дагы бир нече жолу кардын жаашы күтүлөт. Эдил Месбек, 7 канал, Ысык көл облусу.